7 кыз. Бир аялдын 7 кыз жана 1 уулу бар эле. Бир жолу ал уулунукуна барып, бир жумадан кийин келди. Ал үйгө киргенде кыздары улам бери кучактап, аны сагынгандарын айтып жатышты. Мен сени кызгалдак таң нурун күткөндөй сагынып күттүм, деди тун кызы. А мен сени кургак жол жаанды сагынгандай сагындым, деп жагалданды экинчи кызы. Мен сени энесин сагынган балапандардай сагынып ыйладым, деди үчүнчүсү. Мага сен жок, гүл таба албаган арыга кандай кыйын болсо, ошондой оор болду, деп назик шыбырады төртүнчү кызы. Сен роза гүлүнүн түшүнө бир тамчы шөдүрүм киргендей түшүмө кирип жаттың, деп билдирди бешинчиси. Мен сени булбул ал чабагын издегендей издеп жаттым, деп энесинин мойнунан жыттай кетти алтынчы кызы жарөкөрлөнүп. Ал эми жетинчи кызы эч нерсе деп айткан жок. Ал унчукпастан апасынын бут кийимин чечип, бутун жууганга жылуу суу даярдап келди. Суроо: жетинчи кыз эжелеринин эмнеси менен айырмаланды? Силер кандай ойлойсуңар? Жагымдуу кооз сөздөр менен сүйлөгөн кыйынбы, же жагымдуу иштерди жасаган кыйынбы? Ойлонуп туруп айткылачы, ар бир кыз энеси үчүн кандай жагымдуу иштерди жасай алат эле? Силер апаңар чарчаганда эмне кыласыңар?